Мынакей кечеки данчактын балдары, данчак сатылып кеттир, чыгып эле. Мынакей Москваны ызгытып, тызгытып жүрөт кыргыздар. Кыргызстанда жүргөндөй жүрөт, карачы. Учат го мына этиятта. Данчак, Айбек. Данчак дедиң а, бул Ростовтон келген. Ростовтон келген. Мынакей дагы бир сатууга чыгып аткан ат. Азыр бунун дагы маалыматыны беребиз. Булар ошондо канча айлык кулундар? Майскилер. Майский кулундар. Мына эки чоң бир күндө туулду. Наркы кашка менен болбу? Темир көк менен, Бул кечеки данчактын балдары экен. Данчакты каяка саттым дедиң? Өзгөнгө. Чыгып эле данчак сатылып кеттир. Бүгүн ушул калган 3 баласы сатылат, сатууга чыгат. Буга чейин сатылгандары дагы бар экен. Бирөөсү мага кетти. Айбек, булардын балалары кандайдан? Балаларым жактырган чалып сурай берет. Айт келишип алабыз. Жакшы экен. Мынакей туугандар, жанагындай чоңу минемин дегендер болсо, жана Бишкектерге барып атат го Европа кулундар, ошо сыяктуу чоң экен. Мен жаста бирин тандап кеттим эле, Кудай буйрса кетем деп ниет кылып турам, ал ичкерide турат. Калганы ушулар экен, бирок мыналар анын чоң экен. Жана айтып өткөндөй, Кыргызстанда калтатайларда эле бар экен. Энелерин көрсөтпөй эле коеюн дейт. Азыр айтып өттүм го, энелери мына кечеки данчактан чоңдору бар экен да. Өтө чоң бейлер экен. Негизинен өтө деле кымбат койбойм деп атат. Бирок буга чейин былтыркы сатылган ушул бенин балдарыны мен бирөөсүн кошуп койгон видеосун. Кыргызстанда экен, ошо калтатай экен, калтарашка деп коебуз го. Ошо көк, ошону кошуп койгом, көрсөңүздөр болот. Анан монун да бир акеси ушул жерде турат, азыр Ибрай деп. Мына Беркиндин акеси эле ошол. Ибрай. Анын кунан бугушту эле. Кунан 2 жаша. Бою канча? 170ке таяп калды. 170ке таяп калды. Ошо мына менен энеси бирби? Энеси бир, аталары эле. Контең атасы бул данчакта. Башка данчак. Жакшы экен. Монда туяктарда тегерек, бийик, могу кабагы. Айторумдай биздин улактарга болчудай экен да. Ошо мен да кызыгып бирөөсүн алдымен буйрса апарып чоңойтуп тарбиялайбыз. Но Кыргызстанда жүргөндөй эле жалдар уйгак болуп калыптыр. Токой деген да кечке. Күнү түнү токойдон. Мына сырткарда бир ат чыккан атат, алдага сатууга чыгып атат. Анын дагы азыр маалыматыны айтабыз дейбиз. Мына данчак эле болуп калыптыр атасында, я? Мына кулуна окшош болуп. Жактырып мына кулунду алам деп көрсөңөр, ошо энеси мына арт жакта эле турат, энелери. Ошолорду көрсөтөм чалып дейт. Мына монун баласы, мына монун баласы деп дейт. Тайлардын адреси Москва, Молокова деген жер экен. 30-40тан кетет экен тайлар эмеге. Кыргызстанга жүктөлүп. Чала бересиңер туугандар, номерин калтырып жазып. Кезекте ушул атыбыз дагы сатууга чыгып атат. Мунун мен жашын, боюн, басын сурап берейин. Айбектин жашы кандай, анан породасы кандай? Бул 4 жашар. Ушу кара чайыр менен англис аралаш деп ушундай келген да бул. Биз ушуну өстүн акелерден чаап жүрүп сатып алганбыз. Көп чабыл элегем. Жаш деп. Боюн ченеген эмессиңерби? Боюн ченеп өптүр. 1.65-тин үстү да. Ден соолук бар жакшыбы? Сонун ден соолук турат. Сонун эле. Баасын канча дейсиз анда? Баасын 250 дейсиз. 250. Жакшы экен. Мына туугандар, бойлуу бийик сындуусун издегендер чала бересиңер. Өзүнө жараша бир аз нары бери болуп чабылган дейт кичине. Анча-мынча түшүнүк бар экен да, калганында тарбиялап келтирип үйрөтүп алыш өзүңөрдөн экен. Англис, карачай аралаш породасы дейт. Туяктары, арт жактары, ичкери жактары соору, бирок бою бойлуу экен. Тезби? Азуулары тездиги тез дейт. Ашчы? Болду. Эмчи бекем, мына жак айда шарчаны көрсөт эле. Түз айдачы. Болду. Кайта бер болду.
Жарайт. Мына ол жаққа да қайдап қой. Пешіндерін қырып алған оқшайт емелерге. Бер жаққа ұрайын. Жоғыштықтары жақшы бі? Жоғыштықтары жақшы бі? Болды қайтар. Айғы. Алыс кетпе болды келер. Ушул туғандар, кимге жақса чалыңыздар. Қалған маалыматтар телефонға қалтырабыз.